Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Жозеф Мерфи. Түпкү туюмдун күчү. Психологиялык жана физиологиялык айыгуу. Киришүү. Бул китеп ийгиликтерге жетүүгө кандай жардам бериши мүмкүн? Бүткүл дүйнөдө жана жашоонун баардык тармактарында аял эркек дебей баардык адамдар ийгиликке жете аларын көрө алдым. Силер дагы түпкү туюмуңардын сыйкыртуу күчүн колдоно баштаганыңарда керемет ийгиликтерге жетишиңер мүмкүн. Бул китептин максаты силерге адатка айланган ой өрүшүңөр, кыял чабытыңар жашооңордо кандай маанилүү орунда турарын көрсөтүү. Ким түпкү туюмунда кандай ойдо болсо, ал ошондой. Жоопторду билесиңерби? Эмне үчүн бирөөлөр дайым капалууда, бирөөлөр жаркылдап жүрөт? Эмне үчүн бирөө бардар жашайт да, бирөө жакырчылыктан кайгы муңга чөгө берет? Эмне үчүн бирөөлөр кооптонуп, коркуп турат да, башка бирөө эч камтама болбойт? Эмне үчүн бир киши заңгыраган үйдө жашаса, башка бирөө жер кепеде күн көрөт? Эмне үчүн бирөө жыргап куунайт да, башка бирөө кор болот? Эмне үчүн бир киши өзүнүн ишин мыкты билип, чыныгы кесипкөй болуп чыгат да, башкалар өмүр бою колунан эч нерсе келбей, эптеп тиричилик кылат? Эмне үчүн бирөө өтө оор кеселден да айыгып чыгат, а бирөө оорудан баш арылбайт? Эмне үчүн кээде ак ниет, адептүү кишилер аң сезиминдеги жана ден соолугундагы өксүктөрдүн азабын тартат? Эмне үчүн адепсиз, бузуку кишилер жолдуу, бай, ден соолугу чың болуп, жашоонун ырахатына батат? Эмне үчүн бирөө бактылуу үй бүлө курат да, башка бирөө тилегине жетпей калат? Бул суроолордун жообу акыл эстин жана түпкү туюмдун иштешинде катылып жаткан жокпу? Албетте ушундай. Бул китептин жазылыш себеби? Мен бул китепти жазууга ушул жана ошого окшогон суроолорго тапкан жоопторумду башкалар менен бөлүшүүгө кызыкканмын. Каалаганым түрткү болду. Акыл эсибиздин түпкүрүндөгү чындыктарды мүмкүн болушунча жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Жашообуздун жана акыл эсибиздин түпкү жана маанилүү мыйзамдарын жөнөкөй эле түшүндүрүүгө болоруна ишенем. Бул китептин тили күнүмдүк гезиттерде, басылмаларда, кеңселерде, үйдө жана күнүмдүк иш-аракеттерде колдонулган тилден айырмасы жок экенин көрө аласыңар. Китепти көңүл коюп окуп, майда чүйдөсүнө чейин көрсөтүлгөн ыкмаларды аткарууңарды каалайм. Ошондо гана ойдун чаржайыттыгынан, кайгы кападан, кайгы муңдан арылып, жолу ачылып, ийгиликтерге себеп болгон күчтү таба аларыңарга чын жүрөктөн ишенем. Жараткан түпкү туюм аркылуу силерди ийгиликке жеткирет. Башыңарга келген кыйынчылыктарды жеңүүгө жол таап берет. Сезим туюмдук, физикалык чекти ашып өтүүгө өбөлгө түзөт. Силерди эркиндикке, багытка жана бактыга, жан дүйнө бейпилдигине алып баруучу жолго салат. Түпкү туюмдун керемет күчүн колдоно алганыңардын оору сыркоолордон сактап, кайрадан демдүү, күчтүү болушка жардам берет. Ички күч кубатыңарды колдонууну үйрөнүп жатканыңарда, ой санааңар өзүңөрдү туткундап алган каалгасын ачат да, силер чыныгы эркиндикти таба алгыдай жашоого өтөсүңөр. Ийгиликке өбөлгө болгон күч. Түпкү туюмубуздагы ыкласыбыз айыгууга өбөлгө болот. Көп жылдар мурун медицинада саркома деп аталган бир илдеттин түпкү туюм аркылуу шыпа таап айыкканмын. Мага ошол түпкү туюмдагы күч кайрадан жашашыма өбөлгө болду. Азыр деле жашоодогу милдеттеримди жакшы аткаруума жардам берип келет. Ошондогу кылган эткендерим бул китепте майда чүйдөсүнө чейин баяндалды. Баарыбыздын түпкү туюмубуздун тереңинде катылып жаткан Кудай Таала тарабынан тартууланган себепчи күчтүн бар экенине ишенүү башкаларга дагы пайдалуу болоруна ишенем. Менден 1 жашылуу даарыгер досумдун кеңешин угуп, бүткүл органдарымды жараткан, дене боюмду калыпка алган, жүрөгүмдү иштетип туруучу кудуреттүү күч өзү жараткан нерселерди айыктыра аларын байкадым. Бабалардан калган бир макалда табып жарага дары сүйкөйт, Кудай болсо айыктырат деп айтылат. Ийгиликке жетүүнү кааласаңар, жүзөгө ашат.
каалоо акыл эстин белгилүү бир максатка багыт алган аң сезим менен түпкү туюмдун бири-бирине айкалышуусу. Бул китеп силерге ички дүйнөңөрдөгү керемет күчтү колдонуунун жана жашоодо каалаган нерсеңерге жетүүнүн илимий жолун көрсөтөт. Силер бактылуу, бардар жашоого татыктуусуңар. Ийгиликке жетелеген бул күчтү колдоно баштаганыңарда күнүмдүк жашооңордо карым-катнашыңар өз жолун таап, жумушуңарга байланыштуу көйгөйлөрүңөр чечилгенин, үй бүлөлүк карым-катышыңар жагымдуу абалга келгенин көрөсүңөр. Бул китепти сөзсүз түрдө бир нече ирет кайталап окугула. Жараткан тартуулаган мындай таң калыштуу күчтүн кандай иштегенин, ички дүйнөңөрдөгү купуя, илхам жана көрөнгө кандай пайда болоорун көрөсүңөр. Түпкү туюмуңарды ойготуунун жөнөкөй ыкмаларын үйрөнгүлө. Чоң казынаны колдонуунун жаңы илимий жолун кармангыла. Бул китепти көңүл коюп, бекем ишенип, сүйүп окугула. Силерди таң калтыра тургандай пайдасы тиерин өзүңөр далилдегиле. Китеп силердин жашооңордо чоң бурулуш жасашы мүмкүн. Менин оюмча, толук мүмкүн. Баары эле каалайт. Пенде каалаганына жетүүсү толук мүмкүнбү? Күнүмдүк жашообузда көп дуба кылабыз. Жакшы тилектерди оозубуздан түшүрбөйбүз. Чындап эле ушундайбы? Кысталыш учурларда, кооптуу жана кыйын мезгилдерде өлүм эшикти чертип кирип келгенде чын жүрөктөн Кудайга жалбарып, оозубуздан келмебиз түшпөй дуба кыла баштайбыз. Күнүмдүк кабарларга назар салгыла. Бүткүл өлкөнүн жашоочулары айыкпастарга чалдыккан балага, эл аралык тынчтыкка, жер астындагы камалып калган кен казуучуларга дуба кылып жатканын көрөсүңөр. Андан кийин ал кен казуучулар аман-эсен куткарылып келишкен соң, жер алдында кандай дуба кылып Кудайга жалбарышканын өзгөрү дагы айтып беришет. Дубалар албетте кыйын кезеңде жардамга келет, бирок анын баш тартууга мүмкүн болбогудай пайдалуу нерсеге айлантуу үчүн неге кыйын кезеңди күтөбүз? Анткени айткан тилектерибиз чын жүрөктөн чыкканда гана орундалат. Кишилер аркылуу жүздөгөн изилдөөчүлөрүм мени таптакыр башка ойлорго салды. Тилек кылуунун күчүн мен дагы өз жашоомдон сездим. Айрыкча тилегине жеткен көптөгөн кишилер менен сүйлөшүп, иштештим. Көбүнчө иштин эң кыйын бөлүгү башка бирөөгө эмне каалап турганын айтуу. Кыйынчылыкка дуушар болгондор туура ойлонуу жана туура чечим кабыл алуу жагынан кыйналышат. Кыйынчылык аларды муунтуп, угуу жана түшүнүү жөндөмүнө тоскоол болот. Оңой эле аткарыла турган бир формулага жөнөкөй жана так калыпка муктаж болушат. Бул китеп эмне үчүн маанилүү? Бул китептин эң маанилүү өзгөчөлүгү андагы кеңештерди аткаруу оңой экендиги. Китептен күнүмдүк жашоодо оңой эле колдонгудай жөнөкөй, пайдалуу ыкмаларды, формулаларды табасыңар. Бул жөнөкөй процесстерди дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги көптөгөн кишилерге үйрөттүм. Китепте айтылгандар көңүлдөрдү бурбай койбойт. Себеби булар эмне үчүн силер өзүңөр каалаган нерселерге эмес, каалабаган нерселерге туш болгонуңарды түшүндүрүп берет. Дүйнөнүн кайсыл жерине барбайын мага андай болсо эмне үчүн өз каалоомо жетпей жатам деген суроо өтө көп берилип турду. Бул китептен эл арасына кеңири тараган ушундай нараазычылыктын себептерин таба аласыңар. Түпкү туюмду колдонуунун жана туура жоопторду табуунун жолдорун көрсөткөн бул баалуу китеп силерге кыйын мезгилдерде пайдасы тиет. Эмнеге ишенесиңер? Көпчүлүк ойлогондой бир кишинин каалоосуна жеткирген нерсе өзү ишенген нерсе эмес. Кудай Таала кишинин түпкү туюму аркылуу ошол кишинин зээниндеги көрүнүшкө же түшүнүгүнө жооп бергенде тилеги жүзөгө ашат. Мындай ишеним бүткүл дүйнөдөгү диндердин купуя эрежеси. Жашоо мыйзамы, ишеним мыйзамы. Ишеним зээндеги түшүнүк сыяктуу кабыл алынышы мүмкүн. Адам ойлонгондо, сезгенде, туйганда, ишенгенде акыл эсин жана организмдин абалы менен шарттары дагы ошого жараша айгине болот. Эмне кылганыңды жана эмне үчүн кылганыңды түшүнүүгө байланыштуу өнүктүрүлгөн ар бир ыкма жашоодогу баардык жакшы нерселерге багытталган түпкү туюмдагы айырмачылыктын негизделишине жардам берет. Кийинки тилектеринин терең мааниси ачылганда анын жүрөгүндөгү каалоолор дагы жүзөгө аша баштайт. Тилек бул каалоо. Баарыбыз эле сак саламаттыкты, бакытты, ишенимди, акыл эстин тынчтыгын жана тууралыгын каалайбыз. Бирок
канчабыз бул максаттарга толук жете алышыбыз мүмкүн? Бир профессор өткөндө муну моюнга алып айтты. Акыл эсимди өзгөртүп, сезимдеримди башкара алсам, жүрөгүм азыркыдан алда канча жакшы абалга келерин билип турам. Муну билем. Маселе мындай. Мен билген эч бир ыкма, процесс же жол жобо жок. Зээним көйгөйлөрүмдүн айланасында тегеренип турган. Өзүмдү кыйроого учурап, бактысыз болуп, жеңилгендей сезип турам. Бул профессор ден соолугун мыкты болушун каалачу. Ушундан улам зээнин кандай иштеп жатканын билүүгө муктаж болчу. Бул анын каалоосун жүзөгө ашуусуна өбөлгө болмок. Бул китепте айтылган дарылануу ыкмаларын аткаруу менен ал ден соолугу чың, мыкты адам болуп чыга келди. Убакыт баары үчүн бирдей. Жашоонун зор чындыктары жана принциптери баардык негиздерден жогору турат. Силерге мындай ойду эстен чыгарбай, китепти окуп жатканда мындай таң калыштуу, сыйкырдуу, таасирдүү күчкө бекем турууну сунуштаймын. Бул күч зээндик жана физикалык жарааттарыңардын айыгышына себеп болот. Сарсанаадан аарылган зээниңерге эркиндик тартуулап, силерди жакырлыктын, жолу болбогондуктун, кайгы капанын, жокчулуктун жана таш капкан кыялдын чеңгелинен сууруп чыгат. Баарынан зарылы, жетиңер келген жакшы тилегиңер менен зээниңерди жана сезимиңерди бириктиргиле. Түпкү туюмдун таасир этүүчү күчү ошого жараша реакция көрсөтөт. Муну дароо ушул күндөн баштап аткара баштагыла. Жашооңорду кереметтер коштосун. Күн жаркырап тийип, караңгылык тарап кеткенге чейин уланта бергиле. Түпкү туюм деген караңгы бөлмө. Түпкү туюм силердин чоң караңгы бөлмөңөр. Сырткы жашооңорго башат болгон купуя жай. Ошондуктан силердин ким болушуңар, атыңар, кийим кечеңер, ата энеңер, колу кошунаңар же колдогон унааңар менен аныкталбайт. Силер ошол түпкүрдөгү караңгы бөлмөңөрдө калыптанган ишенимиңер эмне болсо, ошолсуңар. Адеп ахлак жагынан түпкү туюм толугу менен бейтарап. Кайсы бир адат бул дүйнөдө жакшы кабыл алынабы же жаман кабыл алынабы, ага айырмасы жок. Ошондуктан түпкү туюмубузга, башкача айтканда, ошол караңгы бөлмөбүзгө терс ойлор кирип келгенде, ал жаман ойлордун күнүмдүк иш-аракеттери бизге жүрүм турумубузга кандай таасир эткенин көрүп таң калабыз. Чынын айтканда, башыбызга келген дээрлик бардык нерседе биздин өзүбүздүн чоң ролубуз бар. Жашооңорду өзгөртүңөр келсе, зээниңерди өзгөртүшүңөр керек. Иштен сыртты карай. Бирок эгер ошол караңгы бөлмө түшүнүгүн кабыл алсаңар, бул процесс жөнүндө сезимдерден арылганыңарды сөзсүз көрө аласыңар. Бул пикирди кабыл алган соң, жашоону өзгөртүү андай деле оор күрөш эместигин көрөсүңөр. Зээниңердеги кыялыңарды жаңыларына алмаштыруу үчүн канча күч аракет сарпталышы мүмкүн дейсиңер. Мындай түшүнүк силер үчүн дагы позитивдүү жана оңой өзгөрүү процессинин башталышы болушу мүмкүн. Бала чактан баштап силерге таңууланган ишеним жана багыттоолордун дагы эле болсо силер менен бирге жүргөнүн жана жашооңорго багыт көрсөтүп, таасир этип келатканын билгениңерде таң калышыңар мүмкүн. Баарыбызда тең эч ак эле унутулуп калган, бирок тээ кичинекей кезибизден бери келаткан ишенимдер жана пикирлер бар. Булардын баары түпкү туюмга таандык караңгы бөлмөнүн түпкүрүндө сакталып турат. Муну билүү түшүнүгүбүздү туура колдонуу убагы келгени көрсөтөт. Маселен, желдеткичтин жанында отурганыңарда мойнуңарга суук тийип калаарына ишенчү болсоңор, түпкү туюм мойнуңарга суук тийип калышына шарт түзөт. Мындай нүчүлүштүккө себеп болгон нерсе бир гана желдеткичтин дегеле зыянсыз молекулаларды таратуусунда эмес, силердин зор ишенимиңерде. Болбосо вентилятордун зыяны чектелүү. Жумушта отурганда бирөө чүчкүрүү ийгени үчүн кирип жууп калат деп корксоңор, мындай коркунуч зээниңердин кыймыл аракетине айланат да, силер кооптонгон, күткөн, ишенген нерсе жүзөгө ашышы мүмкүн. Ошол эле маалда кеңседеги башка кишилер эч кандай гриппке чалдыкпаганын көрөсүңөр. Себеби алар буга ишенишкен эмес. Алар сак-саламат жүрө беришине ишенишкен. Караңгы бөлмөңөрдүн маанилүү чындыктарга толтурсаңар, сырткы сүрөтүңөр ошону чагылдырат. Түпкү туюмуңар ошол чындыктарды кабыл алат жана ден соолукта, бейпилдикте болушуңар үчүн аракет кылат. Алма каныңарга сиңип кеткендей. Мындай ойлордо зээниңерге орношуп, жашооңорго өзүнүн таасирин тийгизет. Басууну, сүзүүнү, бийлөөнү жана пианино ойноону дагы мына ушундай жол менен үйрөнөсүңөр.
бир ойду кайра кайталасаңар, ал бир канча убакыттан кийин силердин бир бөлүгүңөргө айланат. Бул жогорку принципке баш ийүү дегендик. Бензин унааңарды иштетпейт. Кыймылдатуучу күч бергенден мурун ал газга айланышы керек. Зээниңер дагы жашооңорду силер каалагандай абалга өзгөрткөнгө чейин өзгөрүшү керек. Түпкү туюм деген караңгы бөлмөңөр сакайуу менен бирге байлыгыңардын өндүрүлүшүнө себепчи болгон жер да болуп саналат. Маселенин ачкычы жашооңордо молчулукка, бардарчылыкка жете электе түпкү туюмуңарды байытууда турат. Зээндин мыйзамдарын үйрөнө баштаганыңарда мына буга ишенесиңер. Экономикалык каатчылыктын, акча кунунун өйдөлдүй болушуна, депрессияга, төңкөрүштөргө, согуштарга жана башка ушул сыяктуу абалдарга карабай дайыма колдоо көрөсүңөр. Мунун себеби түпкү туюмуңарга бай болом деген пикирди жана мүдөөңөрдүн орундарына болгон ишенимди жайгаштырып алганыңар. Купуя акыл эсиңерди акча жашооңордо дайыма эркин агылып турганына жана ар убак таң калыштуу молчулук болооруна ынандырган болосуңар. Эртең мамлекет сызга отуруп, бардык холдингтердин иши токтосо да, силер буйруса молчулукта жашай бересиңер. Канагат кылган бай болот, битирленген кембагал бойдон кала берет деген сөздүн төркүнү ушунда жатат. Түпкү туюм аттуу караңгы бөлмөңөр укмуштуудай жаңы пикирлерге толгон. Ошондуктан эскилердин ордуна жаңыларын коюудан тартынбашыңар керек. Дароо, туура, эң сонун жана баалуу нерселерди ойлоно баштагыла. Мына ошондо айланаңардан муну көрө баштайсыңар. Бардык нерсе башында жакшы ниет менен жаратылды. Силер да иш аракетиңерде ошондой кылышыңар керек. Мындай кылуу силерге жаңы жана ынанымдуу көз караш тартуулайт. Ошондон кийин эч кандай таасир көрсөтө албайм деген жалтактыктан арыласыңар. Биринчи бөлүм. Түпкү туюмуңар жашоого багытталган. Ошондуктан аң сезимиңерге маани беришиңер керек. Аң сезимиңерди туура чечимдер менен азыктандыргыла. Ошондо түпкү туюмуңар адатка айланган зээндин калыптарын кайталайт. Ичиңердеги казына. Колуңардын учунда эбегейсиз байлык турат. Ага жетүү үчүн жасала турган бир эле нерсе зээниңердин көзүн ачып, жан дүйнөңөрдөгү эбегейсиз казынаны көрө билүү. Ичиңерде эң сонун, эң бейпил, эң берекелүү өмүр сүрүүгө жарагыдай нерсенин баары камтылган кампа турат. Көптөгөн кишилер өзүнүн потенциалын колдоно албайт. Себеби ичинде эбегейсиз зээн жана сүйүү кампасынын бар экенинен кабары жок. Болбосо силер каалаган бардык нерсени ал жерден алсаңар болот. Магниттешкен бир кичинекей темир бөлүкчөсү өзүнөн 10 эсе оор салмакты тартып көтөрө алат. Бирок бул темир кесиндиден магнит спатты алып салсаңар, тооктун канатындай жеңил темирди дагы көтөрө албайт. Ушул сыяктуу эки түрдүү киши бар. Магниттешкен кишилер өтө бекем ишенимге ээ. Булар ийгиликке жетүү жана пайда көрүү үчүн төрөлгөнүн билет. Калгандарында болсо магниттик өзгөчөлүгү жок. Алар коркуп, шек, күмөн менен жашайт. Кандайдыр бир мүмкүнчүлүккө туш келгенде, ишим жүрүшпөй калса эмне болом? Акчадан кол жууйм, эл алдында шерменде болом деп ойлонот. Мындай кишилер жашоодо жолдуу болбойт. Алдыга жылуудан коркуп турган жеринен козголо албай тура беришет. Кылымдардан бери болуп келген маанилүү сырды ачып, аны колдонсоңор, силер дагы магниттешкен кишиге айланышыңар мүмкүн. Доорлордун маанилүү сыры. Мисалы, силерден бирөө келип, доорлордун эң маанилүү сырларынын эмне экендигин сурады дейли. Эмне деп жооп бересиңер? Атом энергиясы деппи? Космоско саякат деппи? Тоону тешип жол салуубу? Жок, булардын эч бир эмес. Андай болсо эң маанилүү сырлар эмне? Буларды кайдан таап алабыз? Буларды кантип түшүнүп, кантип ишке ашырабыз? Жооп абдан жөнөкөй. Эң чоң сырлардын бири бул түпкү туюмдарда турган жана кереметтерди пайда кылган. Кереметтердин пайда болушуна себеп болгон таң калыштуу күч. Адамдар муну кээде такыр этибарга алышпайт. Ошондуктан көптөгөн кишилер бул сырды ача алышпайт. Түпкү туюмдун керемет күчү. Түпкү туюмдун купуя күчү менен байланышка өтүүнү жана бул күчтү алып чыгууну үйрөнгөнүңөрдө жашоо үчүн көбүрөөк дем күч, байлык, ден соолук, убакыт жана ырахат кошо аласыңар. Бул күчкө жетүүгө аракет кылуунун кереги жок.
ага негизинен силер эгедерсиңер, бирок колдонууну үйрөнүшүңөр керек. Бул күчтү жашооңордун баардык тармагында колдонуу үчүн аны өтө мыкты түшүнүшүңөр керек. Бул китепте айтылган жөнөкөй ыкмаларды, иш-аракеттерди аткарсаңар, тийиштүү маалыматка жана түшүнүккө ээ болосуңар. Жаңы бир жарык силерге илхам берип, үмүтүңөргө шам жагып, кыялаңарга жеткирет. Жаңы дем күчкө ээ болосуңар. Жашооңорду буга чейин болуп көрбөгөндөй сонун, бай жана баалуу кылууга чечим кабыл алгыла. Мына ушул жетиштүү. Түпкү туюмуңардын тереңинде акылмандык, күч-кубат жана керектөөңөргө туура келгидей каражат сакталып турат. Булар өзүңөрдү өнүктүрүүнүн жана көрсөтүүнү күтүүдө. Эгер акыл эсиңердин тереңиндеги мындай дареметти ачууга киришсеңер, ал сырткы дүйнөдө өзүн көрсөтө баштайт. Силер жаңы пикирлерге жана ойлорго ачыксыңар. Түпкү туюмуңарда сакталып турган акылмандыктагы ар убак жана ар бир маселеде билишиңер керек болгон баардык нерселерди силерге сунуп турат. Жаңы ой пикирлерди кабыл алып, жаңы нерселерди көрсөтүп, жаңы ачылыштарды кылып, жаңы чеберчиликтерди жасай аласыңар. Түпкү туюмуңарда турган акылмандык жап-жаңы жана таң калыштуу маалымат түрлөрүнө жетүүгө жардам берет. Муну жүзөгө ашырышына уруксат бергениңерде, силер өзүңөрдү кемчилдиксиз түрдө көрсөтүүңөр жана жашоодо жетишишиңер керек болгон жерге жетүүңөр үчүн жол ачып берет. Түпкү туюмуңардын касиети аркылуу идеалдуу өмүрлүк жарды өзүңөргө тартып, жумушта дагы ылайыктуу өнөктөш таба аласыңар. Бул силерге керек болгон акча каражатына кантип жетүүгө болоорун да көрсөтөт. Жүрөгүңөрдүн каалоолорун аткаруу үчүн материалдык эркиндик да тартуулайт. Ойдун, сезимдин, күч-кубаттын, жарыктын, сүйүүнүн жана сулуулуктун бул ички дүйнөсүн ачуу силердин табигый укугуңар. Бул көрүнбөсө дагы күчтүү жана таасирдүү. Түпкү туюмуңардан көптөгөн суроонун жообу жана көптөгөн натыйжанын себебин таба аласыңар. Бул купуя күчтөрдү колдоно билген чакта молчулук, ишеним, ырахат жана көз карандысыздыкта алдыга умтулуу үчүн тийиштүү күчкө жана маалыматка ээ болосуңар. Түпкү туюмуңардын күчүн колдоно алганда, колу буту тушалып отурган адамдар мындай абалдан кутулаарын, кайрадан ден соолукта, жандуу, күчтүү боло алаарын көрдүм. Алардын акыл эси дүйнөгө ачылып, бактылуу, ден соолукта, рахаттуу өмүр сүрүшүнө себеп болду. Түпкү туюмуңарда акыл эсиңерди кыйынчылыктардан арылтып, жараланган жүрөгүңөрдү айыктыруучу керемет бир күч бар. Бул көптөгөн материалдык жана физикалык чектерди ашып өтүүгө шарт түзөт. Иштөө эрежелеринин зарылдыгы. Эгер кайсы бир тармакта алдыга жылууну көздөгөндө, шилтешиңер керек болгон биринчи кадам бар. Аткаруу жагынан универсалдуу болгон бир аткаруу эрежесин табышыңар керек. Түпкү туюмуңардын иш-аракети боюнча мүмкүндүк табуудан мурун анын эрежелерин түшүнүүңөр керек. Ошондон кийин колго тийүүчү натыйжаларды билип, күчүн колдоно аласыңар. Бул күчтөрдү белгилүү максатыңарга жетүү үчүн пайдалансаңар болот. Мен көп жыл химик болуп иштедим. Жумуштагы алгачкы үйрөнгөн нерселеримдин бири суутек менен бири кычкылтек атому бириккенде суу пайда болоорун билгеним эле. Кезде же көбүнчө эмес, дайыма ушундай болчу. Бир кычкылтек атом менен бир көмүр атому бириккенде уулуу газ, көмүртек кычкылы пайда болот. Бирок буга бир кычкылтек атомундагы кошсо, пайда болгон көмүр кычкыл газы айбанаттар үчүн зыянсыз, өсүмдүктөр үчүн өтө маанилүү газ болуп саналат. Бул чындыктар универсалдуу жана өзгөрүлбөйт. Буларды эрежелер деп атайбыз. Химия, физика жана математиканын мыйзамдары иштөө жагынан түпкү туюмдардын эрежелеринен айырмасы жок. Химиялык жана физикалык күчтөрдү колдонууну кааласаңар, бул тармактагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү үйрөнүшүңөр керек. Түпкү туюмуңардын күчүн колдонууну кааласаңар, андагы эрежелерин үйрөнүшүңөр керек. Жалпы жонунан аныкталган бир мыйзам ченемдүүлүк алып көрөлү. Мисалы, суунун өзүнүн физикалык курамына жараша көтөрүү күчү бар. Бул универсалдуу мыйзам. Бардык жерде жана дайым суу үчүн өтүмдүү. Бардык суюктуктардагы суу сыяктуу болот. Илгерки египеттиктер мындай бир мыйзам ченемдүүлүктү билишчү. Алар өтө чоң пирамидалардын пайдубалын өтө бекем кылуу үчүн ушуну пайдаланышкан. Бүгүнкү күндө инженерлер сугат системасынын гидроэлектр станциясына чейин баардык нерсени мерчемдеген мына ушул эрежени эске алат. Же болбосо башка бир мыйзам ченемдүүлүктү карап көрөлү. Ысыган зат кеңейет. Бул дагы баардык жерде ар убак ар кандай шартта иштейт. Бир келки темирди
кызытсаңар кеңейет. Бул темирдин Кытайда, Англияда, Индияда же орбитанын кайсыл бир космос станциясында болуусу маанилүү эмес. Ысыган зат кеңейет. Бул универсалдуу чындык. Түпкү туюмуңарга чагылдырылган ар бир жыйынтыктагы боштук экранында шарт, аракет же окуя катары көрүнөт. Өзүң каалаган нерсеге жетишиң мүмкүн, себеби түпкү туюмуңар бул мыйзам ченемдүүлүк. Мыйзам ченемдүүлүк дегенде бир нерсени иштөөгө ыгын айтып жатам. Маселен, электр энергиясынын маанилүү бир эрежеси, өйдөдөн ылдый карай агылган бир мүмкүнчүлүк менен иштөөсү. Лампочканын жарытканда же электр мешин күйгүзгөндө электр энергиясынын иштөө эрежесин өзгөртпөйсүңөр. Аны жөн гана колдоносуңар. Табигат менен биргеликте иш кылып, адамзатка сансыз пайда алып келе турган таң калыштуу ачылыштарды жашооңорго колдоно аласыңар. Түпкү туюмуңар бул бир эреже. Ишеним негизинде жараша иштейт. Ишенимдин эмне болгонун, эмне үчүн жана кантип иштегенин билишиңер керек. Акыл эстин мыйзамы, ишенимдин мыйзамы. Бул акыл эстин иштөө түрүнө, ишенимдин өзүнө ишенүү дегендик. Акыл эсиңердин ишеними, акыл эсиңердин ой пикири мындан башка нерсе эмес. Силер аралашып жаткан иш-аракеттер, окуялар, шарттар жана кубулуштар ой пикирлериңерге таасир этүүсү түпкү туюмуңардан чыгат. Муну унутпагыла. Натыйжаларга таасир эткен нерсе сырткы факторлор гана эмес, акыл эсиңердеги ишенимдин дагы таасири бар. Адамзаттын башына проблема болгон туура эмес ишенимдерди, пикирлерди, сокур сезимдерди жана коркууларды кабыл алуудан баш тарткыла. Жашоонун эч качан өзгөрбөгөн чындыктары менен тактыктарына ишене баштагыла. Андан ары кетүүнүн, бийиктиктерге серпилип чыгуунун жолу ушул. Бул китепти окуп, бул жерде түшүндүрүлүп, чечмеленген түпкү туюмдун эрежелерин ишеним менен жүзөгө ашыргандар өздөрү жана башкалары үчүн илимий жана алгылыктуу жол менен каалоолоруна жете алышат. Каалооңорду универсалдуу иш-аракеттердин жана таасирлердин мыйзамына жараша аныктагыла. Ой пикир жаңы башталган иш-аракет. Таасир түпкү туюмдан келген жана ой пикирлердин табиятына төп келген натыйжа. Акыл эсиңерди жуурулушуу, ден соолук, бейпилдик, жакшы ниет түшүнүктөрү менен толтурсаңар, жашооңордо көптөгөн ийгиликтерди багындыра аласыңар. Ишенген нерсеңер туура же жаңылыш болсо, дагы жыйынтыгы колуңарга тиет. Сезим, туюмуңар акыл эсиңердеги ойго жооп берет. Акыл эсиңердеги ойду бир ишеним катары кабыл алгыла. Ушунчалыгы дагы жетиштүү болот. Түпкү туюмуңарды кайрадан мерчемдеп, өзүңөрдү жаңылай аларыңарга ишенсеңер болот. Акыл эстин эки түрдүү бөлүмү. Болгону бир гана акыл эсибиз бар, бирок бул жалгыз акыл эстин бири-биринен айырмаланган жана эки түрдүү иштөө мүнөзүнө ээ эки бөлүмү бар. Экөөсүн бири-биринен бөлүп турган чекти эс тутумду изилдөө адистигине окуп жаткан студенттер жакшы билишет. Акыл эстин эки бөлүмүнүн иштөөсү толугу менен айырмаланып турат. Экөөсүнүн тең салмагы жана күчү бар. Акыл эстин эки түрдүү иштөө процессин бири-биринен айырмалоо үчүн абдан көп аталыштар колдонулуп келген. Булардын арасында объективдүү жана субъективдүү акыл эс, зээн, түпкү туюм, сергектик, уктап жаткан акыл эс, үстүрт жана терең мендик, ыктыярдуу жана ыктыярсыз акыл эс, эркек жана аял акыл эс деп саноого болот. Булардын баары ар кандай маанилерге ээ болсо да, ошол эки түрдүүлүктү билдирет. Кептин аягына чейин мен акыл эстин ушул эки түрдүү табиятын түшүндүрүү үчүн аң сезим жана түпкү туюм сөздөрүн колдоном. Эгер силерге башка терминдер ылайыктуу жана оңой болсо, анда аны да колдонсоңор болот. Эң башкысы акыл эстин эки түрдүү табиятын айырмалоого жана таануу керек. Аң сезим жана түпкү туюм. Акыл эстин эки түрдүү иштөө процессин түшүндүрүп баштоонун эң жакшы жолу аны бир бакча катары элестетүү. Силер болсо багбансыңар. Эртеден кечке түпкү туюмуңарга ой уруктарын себесиңер. Көпчүлүк учурларда муну жасап жатканыңарды өзүңөр дагы байкабайсыңар. Себеби уруктардын өзөгүндө өзүңөр адатка айландырган ойлонуу түрү бар. Түпкү туюмуңарга урук сепкен сайын организмиңерде жана айлана чөйрөңөрдө эгиндерди өстүрөсүңөр. Түпкү туюмуңарды жакшы, жаман баардык үрөндөр өнүп өсүп чыга турган семиз кыртыш деп элестеткиле. Тикенди өсүмдүктү эксеңер, жүзүм теришиңер мүмкүнбү? Төөткөн эксеңер,
анжир терип алышыңар мүмкүнбү? Ар бир ой бир себеп, ар бир шартка жараша натыйжа болот. Ошондуктан ойлоруңарды тизгиндеп кармоо абдан зарыл. Эми бейпилдик, бакыт, туура иш-аракет, жакшы ниет, ийгилик жана жакшы абал сыяктуу ойлордун көчөтүн олтургуза баштагыла. Бул сапаттар жөнүндө унчукпай, ишеним менен ой жүгүрткүлө. Буларды аң сезим жана логикаңар менен кабыл алгыла. Мындай керемет ойлордун көчөттөрүн акыл эсиңерге тигүүнү уланткыла. Мына ошондо эң сонун эгин өстүргөн болосуңар. Акыл эсиңер туура иштеп, чындыкты эмне экенин түшүнгөнүңөрдө түпкү туюңарда жайылган ойлор өнүмдүү, алгылыктуу жана тынч болгондо түпкү туюмуңардын сыйкырдуу күчү буга реакциясын көрсөтөт. Ортого бири-бирине жуурулушкан шарттардын эң сонун чөйрөнүн жана баардык нерсенин эң жакшысынын чыгуусуна мүмкүндүк берет. Ойлонуу процессиңерди көзөмөлдөй баштаганыңарда ар кандай проблема жана кыйынчылыктарды жөнгө салуу үчүн түпкү туюмуңардын күчүн колдонсоңор болот. Көптөгөн нерселерге таасири жеткен мыйзам жана күч менен аң сезимдүү түрдө биргеликте иш кыла аласыңар. Айлана чөйрөңөрдү карагыла. Кайда жашасаңар да, кандай коомдун мүчөсү болсоңор да, адамдардын көпчүлүгү сырткы дүйнөдө жашап жатканын көрөсүңөр. Илимдүү, билимдүү жандар ички дүйнөсү менен көбүрөөк алек болот. Алар ички дүйнөнүн сырткы дүйнөгө таасири бар экенин байкашкан. Муну силер дагы байкайсыңар. Ойлоруңар, сезимдериңер жана кыялдарыңар тажрыйбаларыңарга багыт берүүчү эрежелер. Негизги күч ички дүйнөдө болот. Оозеки кебиңерде сыртка чыгып жаткан баардык нерселерди силер акыл эсиңердин ички дүйнөсүндө аң сезимдүү же аң сезимсиз түрдө калыптандырасыңар. Аң сезим менен түпкү туюмуңардын таасири жөнүндөгү чындыкты билип алганыңардан кийин жашооңорду толугу менен өзгөртө аласыңар. Сырткы жагдайларды өзгөрткүңөр келсе, себебин өздөштүрүшүңөр керек. Көптөгөн кишилер жагдайларды, абалдарды ошол жагдайлардын жана абалдардын үстүндө иштөө менен өзгөрткөнгө аракет кылат. Бул көп убакытты жана чоң эмгекти талап кылат. Мындай кишилер жагдайлар бир себепке байланыштуу болоорун көрө алышпайт. Жашооңордогу ыңгайсыздыктардан, баш катырмалардан, жокчулуктан жана чектөөлөрдөн арылууну кааласаңар, алардын себебин жок кылууңар керек. Бул себеп түпкү туюмуңарды колдонуу, түрүңөр жана түпкү туюмуңардагы шыктандыруучу ойлор жана кыялдар. Себепти эле өзгөртүп алсаңар, натыйжасын дагы өзгөртө аласыңар. Мына ушундай оңой. Баарыбыз эбегейсиз байлыктардын деңизинде жашайбыз. Түпкү туюмуңар аң сезимдүү ойлоруңарга каршы өтө сезимтал иштейт. Мындай аң сезимдүү ойлор түпкү туюмуңардын акылмандыгы, билимдүүлүгү, күч кубаты, энергиясы толуп ташып турган матрицасын түзөт. Бул матрицаны позитивдүү багытта түзө аласыңар. Эбегейсиз энергияңарды өзүңөрдүн пайдаңарга бура аласыңар. Бул китептин ар бир бөлүмүндө акыл эстин мыйзамдарын кандай колдонуу керектиги жөнүндөгү конкреттүү жана ачык айкын мисалдар келтирилет. Мындай ыкмаларды колдонууну үйрөнгөнүңөрдө жашооңордо жокчулуктун ордуна молчулук, куру ишенимдердин жана сабатсыздыктын ордуна билимдүүлүк, өкүнүчтүн ордуна бейпилдик, ийгиликсиздиктин ордуна ийгилик, караңгылыктын ордуна жарыктык, ыңгайсыздыктын ордуна ыңгайлуулук, коркуунун ордуна ишеним жана коопсуздук ордун алат. Мындан дагы чоң мүдөө, бакыт болушу мүмкүнбү? Көптөгөн илимпоздор, искусство адамдары, акын жазуучулар, ойчулдар аң сезимдин жана түпкү туюмдун иштешин абдан жакшы түшүнүшөт. Аларга максаттарына жетүүгө түрткү болгон күчтү берген дагы ушул. Ажайып үнү бар аткаруучу обончу Энрико Карузо бир жолу сахнага чыгарда кысынып калды. Абдан катуу кооптонгондуктан спазма тамагын кысып жатты. Үнү чыкпай, ырдай албай тургандай абалда калды. Сахнага чыкчу кийимдерин кийип алып, чекесинен ылдый тер тамчылап, сахнанын артында эмне кылаарын билбей дендароо болуп турду. Болбосо ошол мүнөттөрдө чыдамсыздык менен күтүп турган миңдеген көрөрмандардын алдына чыгып, обон салып ырдашы керек болчу. Калтырак баскан абалда "Мен азыр ырдай албаймын" деди. Элдин баары мени карап күлүшөт. Менин карьерам ушуну менен бүтөт. Кийимдерин алмаштыруучу бөлмөнү карай жөнөдү. Анан бир мезгилде турган жеринен кыйкырып жиберди. Кичинекей мен ичимдеги чоң менди тумчуктуруп жатат. Анан кайра сахнаны карай бет алды.
какайып тип-тик турду. Чык бул жерден деп буйрук берди кичине менге. Ичимдеги чоң мен сахнага чыгып ырдагысы келип жатат. Карузо чоң мен деп түпкү туюмдагы күчү менен билимин айтып жатты. Кыйкыра баштады. Чык, чык дейм. Ичимдеги чоң мен сахнага чыгып ырдагысы келип жатат. Түпкү туюму буга ичиндеги жандуу күчтөрдүн эркин кое берип реакциясын көрсөттү. Карузо кыйкырыгына жооп алган соң сахнага чыкты да обондуу ырын эң сонун түрдө аткарды. Аны угуп тургандар сыйкырлангандай абалда таң калышты. Буга чейин үйрөнгөн нерселериңердин негизинде Карузонун акыл эсинин эки баскычын, аң сезимди рационалдуу даремети жана түпкү туюмду иррационалдуу даремет түшүнгөнүн баамдай аласыңар. Түпкү туюмуңар тез таасир көрсөтөт. Ойлоруңардын табиятына жооп берет. Аң сезимиңер биздин мисалда Карузонун кичинекей мени коркуп, кооптонуп, катуу кайгырып турганда булардан түпкү туюмда чоң мен пайда болгон негативдүү сезимдер ойгонот. Паника, жаман сезимдер, үмүтсүздүк менен аң сезимдерди каптап алат. Мындай учурда силер дагы Карузодой аракет кылсаңар болот. Акыл эсиңердин тегерегинде пайда болгон иррационалдуу сезимдер менен позитивдүү жана өктөм сүйлөй аласыңар. Мындай десеңер болот. Токтогула, тынчтангыла. Мен көзөмөлдөйм. Мага баш ийгиле. Силер менин кармагымдасыңар. Силерге тиешеси жок жерге зордук менен кире албайсыңар. Тереңдиктеги мениңердин иррационалдуу аракетине каршы өктөм жана ишенимдүү сүйлөсөңөр, натыйжасына таң каласыңар. Акыл эсиңер ылайыктуу орунга ээ болуп, бейпилдикке бөлүнөт. Түпкү туюмуңар аң сезимге байланган жана субъективдүү келет. Көзгө урунган айырмачылыктар жана иштөө түрлөрү. Аң сезим бир кеменин штурманы же капитаны сыяктуу. Кемени ошол башкарат. Кыймылдаткычтын бөлмөсүндөгү кишилерге буйрук берет. Бул кишилер кезек менен казандарды, приборлорду, чен өлчөмдөрдү жана башкаларды көзөмөлдөп турушат. Кыймылдаткычтын бөлмөсүндөгүлөр кайда баратканын билишпейт, жөн гана буйруктарды аткарышат. Эгер капитан компаска, секстантка же башка приборлорго байланыштуу нерселерге таянып туура эмес же жаңылыш буйрук берсе, кеме тоону сүзүп алышы мүмкүн. Көзөмөл жана жоопкерчилик капитанда болгондуктан кыймылдаткычтын бөлмөсүндөгүлөр ага баш ийишет. Капитан эмне кылып жатканын билиши керек болгондуктан экипаж аны менен таанышып, талашып тартышпайт. Жөн гана анын буйруктарына баш ийет. Капитан кеменин кожоюну жана анын буйругу орундатылат. Дал ошол сыяктуу аң сезимиңер дагы кемеңердин, башкача айтканда организмиңердин, чөйрөңөрдүн жана байланыштарыңардын капитаны жана кожоюну. Түпкү туюмуңарга ага өзү ишенген жана туура кабыл алган чындыкты эске алып, берген буйруктарыңарга баш ийет. Берилген буйруктарды жана булардын негиздерин суракка албайт. Эгер өзүңөргө дайыма буга акчам жетпейт десеңер, түпкү туюмуңар айткан сөзүңөрдү угат. Өзүңөр каалаган нерсени ала турган абалда эмес экениңерге ишенет. Силер ошол унаага, эс алууга, үйгө акчам жетпейт дей бересиңер. Түпкү туюмуңардын буйруктарына баш ийип калганыңарды көрөсүңөр. Өмүр бою булардын баарынын жокчулугун тартып, шарттар ушуну талап кылып жатканына ишенесиңер. Бул шарттардын негатив, баш тартуучу ойлоруңар менен силер өзүңөр себеп болгонуңарды сезбейсиңер. Түпкү туюм кантип жооп берет? Бир канча ай мурун мен сабактарыма катышкан Арат аттуу бир аялдан мага кат келди. Ал мынтип жазыптыр. Мен 75 жаштамын. Үй бүлөм жок. Балдарым ар кайсы жактарга кеткен. Жесир аялмын. Жарбаган пенсиямды алып, социалдык камсыздандыруу менен жалгыз жашайм. Мага өзүмдүн жашоом өтө жакыр жана бактысыз көрүнчү. Бир күнү сиздин түпкү туюмдардын күчү жөнүндөгү айткандарыңызды эстедим. Ой пикирди кайрадан ишеним жана үмүт жолу менен түпкү туюмга өткөрүүгө болоорун айткан болчусуз. Бул туура болушу мүмкүн беле? Жүзөгө ашырууга аракет кылып көрөйүн деген чечимге келдим. Менден эмне кетмегеле? Абдан күчтүү сезимдер менен кайталай баштадым. Мени баары жактырат. Мени баары жакшы көрөт. Буйруса боорукер, жүрөгү сүйгө толуп турган, рухий дөөлөткө маани берген жакын адамга жолугам. Экөөбүздүн бактылуу үй бүлөбүз болот. Мен коопсузмун, жашоому ыраазымын. 2 апта бою күндө бир канча ирет муну аткарууну уланта бердим.
Bir күнү көчөдөгү bir дарыканада пенсиядагы bir аптекар менен тааныштым. Анын өтө боорукер, түшүнүктүү, динчил киши экенин ойлодум. Кудай насип кылып, тилегим өтө сонун ишке ашты. Bir аптанын içinde колумду сурады. Азыр 1 айдан бери Европада үлпөт айын өткөрүп жүрөбүз. Түпкү туюмдагы ой бизди жараткандын буйругуна жеткиргенин билип турам. Рат өзүнүн ичиндеги казына сандыгын таап алган болчу. Тилегин ишке ашарын жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезген эле. Анын мындай позитивдүү ою ишке ашчу чөйрөгө, башкача айтканда түпкү туюмга өткөн. Эске аларлык баалуу пикирлер. 1. Казына сандыгы силердин көөдөнүңөрдө. Жүрөктөн каалаган нерсеңерге жетүү үчүн өзүңөрдүн ички дүйнөңөрдү карагыла. 2. Бардык доорлордун эң улуу адамдарынын эң чоң сыры түпкү туюмдун күчүнө байланышкан өтө алгандыгында жана булардын колдоно алгандыгында турат. Силер болсо муну жасай аласыңар. 3. Түпкү туюмуңар көптөгөн суроолорго жооп бериши мүмкүн. Уктардан мурун мен эртең саат 6-да турушум керек десеңер, түпкү туюмуңар силерди дал ошол саатта ойготот. Түпкү туюмуңар силердин организмиңердин bir бөлүгү. Ал силерди жакшылыкка башташы мүмкүн. Ар күнү кечинде эң сонун, сергек, таза ойлор менен уктагыла. Мына ошондо силерге туруктуу кызмат кылган түпкү туюмуңар силерге баш ийет. 4. Китеп жазууну, эң сонун спектаклдин сюжетин түзүүнү, көпчүлүктүн алдында чыгып эң сонун сөз сүйлөөнү кааласаңар, бул пикирди сүйүп, бекем ишенип туруп түпкү туюмуңарга өткөрүп бергиле. Түпкү туюмуңар силерге жардам берет. 6. Силер кемени башкарган капитан сыяктуусуңар. Капитан туура буйрук бериши керек. Болбосо кеме кырсыкка учурашы мүмкүн. Ошо сыяктуу силер баардык аракетиңердин башаты болгон түпкү туюмуңарга туура тапшырмаларды, ойлорду жана кыялдарды беришиңер керек. 7. Эч качан буга акчам жетпейт же муну кыла албайм дегендей сөздөрдү колдонбогула. Түпкү туюмуңар силер айтып жаткан сөздү угуп турат. Өзүңөр каалап турган нерсени кылуу үчүн акчаңардын же жөндөм шартшыгыңардын жок экендигин көрөт. Позитивдүү маанайда түпкү туюмдун күчү аркылуу көптөгөн нерсени жасай алам дегиле. 8. Жашоонун мыйзамы бул ишенимдердин мыйзамы. Ишеним акылдан жол алып жүрөккө барып отурат. Зыян келтире турган же силерди капа кылчу нерселерге көңүл бурбагыла. Түпкү туюмуңардын силерди жакшырта турган, күчтөнтүп, байытып, силерге илхам берүү күчүнө көңүл бургула. Көңүл бурганыңарда гана булар жүзөгө ашат. 9. Оюңарды өзгөртсөңөр, жашооңор дагы өзгөрөт. Силер рухуңардын, түпкү туюмуңардын капитаны жана жашооңордун кожоюнусуңар. Унутпагыла, тандоо жөндөмүңөр бар. Жакшы жашоону тандагыла, сүйүүнү тандагыла, ден соолукту тандагыла, бактылуулукту тандагыла. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 2 бөлүм. Акыл эсиңер эмнени туура деп кабыл алып, эмнени туура болооруна ишенсе, түпкү туюмуңар ошону туура кабыл алат жана жүзөгө ашырышына себепчи болот. Жакшы мүмкүнчүлүккө, жараткан Кудайдын жол көрсөтүүчү кудуретине ишенгиле, туура иш-аракетке жана жашоонун жакшылыктарына көңүл бургула. Акыл эс кантип иштейт? Акыл эсиңер бул силердин эң баалуу нерсеңер. Дайыма силер менен бирге, бирок канча аны колдоону үйрөнгөнүңөрдө абдан таң калтырган күчүнөн пайдалана аласыңар. Андан мурда көргөнүңөрдөй акыл эстин 2 баскычы бар. Аң сезим рационалдуу жана түпкү туюм иррационалдуу. Аң сезимиңер менен ойлоносуңар. Адатка айландырып ойлонулган бардык нерсе кийин ойлоруңардын табиятына ылайык жаратылуусуна себеп болгон түпкү туюмга өтөт. Түпкү туюмуңар сезимиңердин уясы, жаратылууга себеп болгон акыл эс. Жакшы нерселерди ойлосоңор, жакшы нерселер, жаман нерселерди ойлосоңор, жаман нерселер болот. Акыл эс ушундай иштейт. Эскертилиши керек болгон эң маанилүү нерсе мына бул.
Түпкү туюм бул пикирди кабыл алганда ошону орундалуусуна себепчи боло баштайт. Түпкү туюмдун мыйзамы жакшы, жаман ой пикирлердин баарын аткара берген таң каларлык жана өтө кылдат чындык. Бул мыйзам тескери аткарылганда ийгиликсиздиктин, куру кыялдын жана бактсыздыктын себеби болот. Адатка айланган ойлонуу түзүлүшүңөр иштиктүү жана аткарылуучу болгондо өтө бекем, ийгиликтүү жана бай болосуңар. Туура ойлонуп сезе баштаганыңарда акыл эс бейпилдикке бөлөнөт. Ден соолугуңар чың болот. Силер акыл эсиңерде каалаган жана туура болгондугун сезген нерселерди түпкү туюмуңар кабыл алып, аткарууга киришет. Жасашыңар керек болгон нерсе түпкү туюмуңарга өзүңөрдүн ой пикириңерди кабыл алдыруу гана. Андан кийин түпкү туюм өзүнүн мыйзамына ылайык силер каалаган ден соолукту, бейпилдикти жана байлыкты көрүүгө силерге жардам берет. Силер тапшырма бергениңерде түпкү туюмуңар өзүнө өткөрүлгөн пикирди туруктуулук менен иштеп чыгат. Акыл эстин мыйзамы мындай: түпкү туюмуңардан алган таасир же каршылык аң сезимиңерди кармап турган ой же пикирдин табиятын аныктайт. Психологдор жана психиатрлар ойлор түпкү туюмга өткөрүлгөндө мээнин клеткаларында таасирлери пайда болгонун айтышат. Түпкү туюмуңар бир пикирди кабыл алаары менен аны дароо аткарууга киришет. Пикирлерди бири-бири менен байланыштырып, максатка жетүү үчүн жашооңордо топтогон бардык маалыматтарды колдонот. Ичиңердеги күч, энергия жана акылмандыктан пайдаланылат. Табиаттын бардык мыйзамдарын көздөн өткөрөт. Кээде башыңарга келген кыйынчылыктарга каршы батыраак амал табат. Кээде болсо муну аткарууга бир канча күч, апта, айлар кетет. Ыкмалардын ишке жарашы убакыт алат. Аң сезим менен түпкү туюмдун ортосундагы айырмачылыктар. Аң сезим менен түпкү туюм эки башка акыл эс болгондугун унутпагыла. Булар бир эле акыл эстеги эки башка иш-аракет аймагы. Түпкү туюмуңар ой жүгүрткөн акыл эстин тандоочу баскычы. Маселен, китептериңерди, үйүңөрдү, жашоодогу өмүрлүк жарыңарды тандайсыңар. Мындай чечимдердин баарын аң сезимиңер менен чыгарасыңар. Ошону менен бирге эч кандай аң сезимдүү тандабасаңар деле жүрөгүңөр автоматтык түрдө иштөөсүн уланта берет. Тамак сиңирүү, кан айлануу, дем алуу сыяктуу функцияларыңар улана берет. Булар түпкү туюмуңар аркылуу аң сезимдүү көзөмөлүңөрсүз эле жүзөгө ашат. Түпкү туюмуңар өзүнө өткөрүлүп берилгендерди жана аң сезимдүү түрдө иштеген нерсеңерди кабыл алат. Ишенген нерсеңерди кабыл алат. Аң сезимиңер сыяктуу бир нерселерди суракка албайт. Силер менен таалашып тартышпайт. Түпкү туюмуңар бардык жакшы же жаман үрөндөрдү кабыл алган бир кыртыш сыяктуу. Ойлоруңар активдүү, булар үрөндөр. Терс маанидеги, билдирүүчү ойлордогу түпкү туюмуңарда тескери нукта иштөөнү улантат. Эрте же кеч булар пайда болот да, ички маанисине жараша сырткы кыймыл-аракетке калыбына айланат. Унутпагыла, түпкү туюмуңар ойлоруңардын жакшы же жаман, туура же туура эмес болгондугун далилдегенге аракет кылбайт. Ойлоруңардын же сунушуңардын табиятына жараша жооп берет. Маселен, аң сезимдүү түрдө бир нерсени туурадай кабыл алсаңар, туура эмес болсо дагы түпкү туюмуңар муну туура кабыл алат жана силер аң сезимдүү түрдө туура деп эсептегениңер үчүн ошого баш ийип, ошого жараша кыймыл болот. Психологдор жасаган эксперименттер, психологдор жана башка адистер гипноздук транс абалындагы кишилерге абдан көп эксперименттерди жүргүзүшкөн. Бул изилдөөлөр түпкү туюмдун ой жүгүртүү процесси үчүн зарыл тандоо жана салыштырууну жүргүзбөгөнүн ачык айкын көрсөткөн. Түпкү туюмуңар ар бир сунушту туура эмес болсо дагы кабыл алат. Андан кийин сунуштун табиятына жараша реакция берет. Түпкү туюмуңардын буга кандай ачык болгонун мындай мисал менен түшүндүрөлү. Эксперименттен өткөн бир гипноз сынап жаткан кишисине сен Наполеон Бонапарт же атүгүл бир мышык же итсиң десе, сыналган киши бул ролду кынтыксыз жана туура аткарат. Ошол учурда анын адамдыгы өзгөрөт. Өзүнүн адис айткан киши же нерсе болгонуна ынанат. Тажрыйбалуу бир гипнозчу гипноздук абалдагы окуучуларынан бирөөнү аркасы кычышып жатканын, бирөөнүн мурду канаганын, бирөөнүн мрамор айкел болгонун, бирөөнү болсо тоңуп калганын жана температура 0-дөн төмөн түшүп кеткенин айтышы мүмкүн. Ар бир мындай белгилүү сунушту негиз алып кыймыл-аракетке өтүшөт жана сунуштун туура экенин көрсөтпөгөн бардык сырткы элементтер толугу менен көңүл сыртында калат.
Мындай жөнөкөй мисалдар ой жүгүрткөн түпкү туюмуңардын ортосундагы айырмачылыктарды көрсөтүүдө. Мына ушундайча рухуңарды коргогон, жакшырткан, ага илхам жана ырахат тартуулаган ойлорду, пикирлерди жана терминдерди тандоонун канчалык маанилүү болгонун көрсөтүүдө. Субъективдүү жана объективдүү акыл эс. Түпкү туюмуңар көпчүлүк учурда субъективдүү акыл эс катары кабыл алынат. Себеби ал сырткы субъекттер менен алек болот. Субъективдүү акыл эс субъективдүү дүйнөнүн эмне экенин жакшы билет. Байкоо каражаттары 5 физиологиялык сезимден турат. Субъективдүү акыл эсиңер чөйрө менен байланышка өткөн кезиңерде силерге жол көрсөтөт, багыт берет. 5 сезүү органыңар аркылуу маалымат топтойсуңар. Субъективдүү акыл эсиңер байкоо, эксперимент жана таалим аркылуу үйрөнөт. Жогоруда айтылгандай, субъективдүү акыл эстин эң чоң ишмердиги ой жүгүртүүсү. Жыл сайын Улуу каньондун зыярат кылган 100 миңдеген туристтин катарында силер дагы бардыңар дейли. Бул жер дүйнөнүн эң кооз табигый таң каларлык жерлеринин бири го деген жыйынтыкка келесиңер. Бул жыйынтыктын түпкүлүгүндө бул жердин таң каларлык тереңдигине, катар тизилген таш кыркаларына, башкача геологиялык катмарлардын арасында көз жоосуна алган түстөрдүн кубулжуп турганына байланыштуу байкоолоруңар жатат. Субъективдүү акыл эс ушундай иштейт. Түпкү туюм көбүнчө объективдүү акыл эс деп аталат. Объективдүү акыл эс айлана тегерегиңерди жакшы билет. Бирок бул байкоо 5 физиологиялык сезим аркылуу жүзөгө ашат. Объективдүү акыл эс көрүү жолу менен билет. Бул жер сезимдериңер байыралган жер жана эс тутумдун кампасы. Объективдүү акыл эс чоң ишмердигин субъективдүү сезимдер иш үстүндө болбогон учурда жүзөгө ашырат. Башкача айтканда, субъективдүү акыл эс уктаганда, объективдүү акыл эс өз ишин баштайт. Объективдүү акыл эс табигый көрүү органдарын колдонбой туруп көрөт. Сыйкырчылык жөндөмү бар. Башка бир жерде жүзөгө ашкан окуяларды көрүп, сезе алат. Объективдүү акыл эс силердин организмиңерден бөлүнүп чыгып, алыска аймактарга кетиши мүмкүн. Ал өтө так, туура маалыматтар менен кайра кайтып келиши да мүмкүн. Объективдүү акыл эс аркылуу башкалардын ойлорун, мөөр басылган конверттердин ичиндеги күндөлүктөгү жазылган маалыматтар кандай маалыматтар экенин болжоп биле аласыңар. Субъективдүү жана объективдүү акыл эстин ортосундагы өз ара реакцияны түшүнгөнүңөрдөн кийин тилегибизди кантип жүзөгө ашырышыбыз керектигине байланыштуу так бир түшүнүктү өнүктүрөбүз. Түпкү туюм аң сезимдей ой жүгүртө албайт. Түпкү туюм өзүнө айтылгандарды суракка алып же талашып тартышуу жөндөмүнө ээ эмес. Ага туура эмес маалымат берсеңер, муну туура кабыл алат. Андан кийин бул маалыматты чындыкка айландырууга аракет кылат. Мүдөөңөр туура эмес болсо дагы шарттарга, эксперименттерге жана окуяларга айланат. Силердин башыңарга келген бардык нерсе ишенимиңер аркылуу түпкү туюмуңарга жеткирилген ойлордон улам болот. Түпкү туюмуңарга туура эмес же негизсиз түшүнүктөр жеткирилген болсо, буларды дароо оңдоо өтө зарыл. Муну аткаруунун эң ыңгайлуу жолу түпкү туюмуңарга улам универсалдуу, ылайыктуу ойлорду жеткирип туруу. Бул ойлор тез-тез кайталанып турганда түпкү туюмуңар аларды кабыл алат. Ошентип түпкү туюмуңар өнөкөт адаттар байыралган жер болгондуктан жаңы жана ынанымдуу ойлор, жашоодогу өнөкөт адаттарды өнүктүрө аласыңар. Аң сезимиңердеги көнүмүш ойлордун түрү түпкү туюмуңарда терең көндүмдөрдү түзөт. Силер көнүп калган ойлор ылайыктуу, бейпил жана универсалдуу болсо, түпкү туюмдагы буга ылайыктуу, тынч жана универсалдуу шарттардын түзүлүшүнө себеп болот. Коркуу, кайгы, кооптонуу жана башка бүлдүргүч ойлордун камоосунда калдыңарбы? Муну айыктыруунун жолу түпкү туюмуңардын күчүн баамдап, эркиндик, бактылуулук, ден соолук талап кылууда жатат. Сыйкырчылык касиетине ээ болгон түпкү туюмуңар силердин чын дилден талап кылган эркиндик жана бактылуулук менен алек боло баштайт. Сунуштардын чоң күчү. Буга чейинки айтылган тандоолордун натыйжасында көрүнүп тургандай, аң сезимиңер босогодогу кароолчу сыяктуу кызмат кылат. Анын эң маанилүү милдеттеринин бири түпкү туюмду туура эмес таасирлерден коргоо. Мунун ушунчалык маанилүү болушу акыл эстин негизги мыйзамдарынын бирине байланышкан. Түпкү туюм сунуштарды кабыл алууда абдан сезимтал келет. Өзүңөр билип тургандай, түпкү туюм салыштырууларды жасабайт, ой жүгүртпөйт жана талдоо да жүргүзбөйт. Булар аң сезимдин иштери. Түпкү туюм болгону өзүнө жеткирилген таасирлерге эле жооп берет.
ар кандай түрдөгү иш аракеттердин арасында тандоо да жүргүзбөйт, болгону өзүнө берилгендерди алат. Сунуш өтө күчтүү келет. Бирде аны, бирде бери чайпалган бир кемеде баратканыңарды элестетип көргүлө. Абдан коркуп бараткан жолоочулардын бирине мындай дейсиң: сен абдан коркуп калыптырсың. Өңүң куп-куу болуп калыптыр. Сыягы бизден деңизден абдан коркуп жатасың. Сага жардам берейинби? Ошондо жолоочунун жүзү албырып жайнап чыгат. Деңизден коркуудагы сунушуңуз анын өзүнүн коркуусу жана сезимдери менен жуурулушат. Ага жардам берүү сунушуңуз абдан жагат. Тийиштүү жерге жеткен соң ал дагы кабыл алган позитивдүү сунушуңар натыйжа берет. Ушундай эле сунушка башкача реакциялар. Башка адамдардын ушундай эле сунушка башкача реакция кылгандыгын да билүү керек. Мунун себеби түпкү туюмда башкача шарттардын, ишенимдердин болуусу. Кемедеги кишилердин туш келген эле бирине кайрылдыңыз дейли: досум, сен абдан коркуп калыптырсың. Сен деңизден абдан коркуп калган окшойсуң. Балким бул киши өзүнүн рухий дем күчүнө таянып, силердин бул олдоксон тамашаңарга күлөт же болбосо дароо эле терс жооп берет. Силердин сунушуңардын ага эч кандай таасири жетпейт. Себеби ал акылында деңизден коркуу идеясын ага каршы иммунитети менен байланыштырган. Ошондуктан бул сунуш ага коркуу же тынчсыздануу эмес, өзүнө болгон ишенимди арттырат. Бир сөздүктө сунуш кимдир бирөөнүн акылына бир нерсени жеткирүү аракети же ниети деген мааниде берилет. Ушундай ой же идея кабыл алынса, ишке ашырууга багытталат. Эч бир сунуш аң сезимдин эркине каршы чыгып, өзүн түпкү туюмга таңуулай албастыгын унутпагыла. Түпкү туюм сунуштан баш тартууга даремети жетет. Бул жолоочу деңизден коркпойт. Ал коркууга каршы иммунитети күчтүү экенине ынанды. Ошондуктан терс сунуш ага коркунуч жарата тургандай күчкө ээ эмес. Ошону менен бирге мурунку жолоочу негизинен деңизден коркуп турган. Ошондуктан сунушуңарга ага таасир эткен күчтү көрсөтө алды. Баарынын өзүнүн жан дүйнөсүндө коркуулары, ишенимдери жана идеялары бар. Мына ошол ичибиздеги болгон нерселер жашообузду башкарат. Эч бир сунуш өзүнчө эле кандайдыр бир күчкө ээ боло албайт. Силер аны психикалык жактан кабыл алганыңарда гана ал кандайдыр бир күчкө ээ болот. Бирок бул маселеде түпкү туюмдагы күчүңөр сунуштун табиятына жараша ишке кирише баштайт. Түпкү туюм силердин сөзүңөрдү угат. Мен көп жылдар бою Кекстон Холлдо өзүм негиздеген Лондондогу чындык форумунда лекция окудум. Бул жерде директор доктор Эвелин Флит мага кичинекей кызы ревматоиддик артриттен жана псориаздан тулкусу майышып, тери оорусунан да жапа чеккен адам жөнүндө айтып берди. Көптөгөн дарылуу ыкмалары колдонулуптур, бирок эч кандай майнап чыкпаптыр. Байкуш үмүтүн үзүнүп олтуруп калыптыр. Ал өзүнө да досторуна да бир эле сөздү айта берчү экен: кызымдын жакшы болуп кеткенин көрүш үчүн мен оң колумду берет элем. Доктор Флиттин айтымында бир күнү бул үй бүлө унаа менен сейилге чыгышыптыр. Жолдо баратып, алар минип бараткан унаа башка бир унааны сүзүптүр. Атасынын оң колу далысынан үзүлүп кетиптир. Ооруканадан үйүнө келгенде кызынын артрит жана псориаздан айыгып баратканын көрүп калбайбы? Мына кызык. Арине, түпкү туюмуңарга силерди баардык жагынан айыктырып, коргоп, көтөрүп, ар тараптан дем бере турган сунуштарды гана жөнөтүүдө өтө этият болушуңар керек. Эсиңерде болсун, силердин түпкү туюмуңар тамашаны түшүнбөйт. Алар силердин айткан сөзүңөрдү гана угат. Биз оюбузга да, сөзүбүзгө да жооптубуз. Түпкү туюмга берилген ой пикирлердин баарын дуба тилек экенин унутпайлы. Адамдын өзүн өзү өзгөртүүсү коркуулардан кантип алыстатат? Адамдын өзүн өзү өзгөртүүсү өзүнө жаңы нерселерди сунуштоосу деп түшүнсөк болот. Башка жагдайлардагыдай эле бул маселеде дагы туура эмес иш кылганда адамга чоң зыян келиши мүмкүн. Ал эми туура иш жасаганда абдан пайдалуу болушу да мүмкүн. Жанет таланттуу жаш ырчы музыкалык маанилүү ролго тандоо конкурсуна чакырылган. Ал бул сынакка катышкысы келсе да, бирок абдан корккон. Ал буга чейин 3 жолу режиссерлордун алдында ырдаганында ийгиликке жете алган эмес. Мунун себеби ийгиликке жетпей калсам эмне болот деп корккон эле. Анын мукамдуу, жагымдуу үнү бар болсо да, бирок өзүнө өзү мындай дептир: менин кезегим келгенде эмнегедир үнүм каргылданып жаман угулат. Мен эч качан бул конкурстан өтө албайм. Калыстар мени жактырбайт. Алар мени кантип кастингге
келгениме таң калышат. Мен барам, бирок ийгиликке жете албай турганымды билем. Ушундай да болмок беле, тообо. Түпкү туюм мындай негативдүү сунуштарды каалоо катары кабыл алат. Себеби бул каалоосуз өзгөрүү аракети. Жанеттин коркуулары бир канча убакыттан кийин сезимдерге, ойлорго айлана баштайт. Бул жашырчы негативдүү сунуштардын күчүн жоготууга жетишти. Муну позитивдүү сунуштарга салыштыруу аркылуу жасады. Ал мындай ыкманы колдонду. Күнүнө 3 жолу тып-тынч бөлмөгө кирип, бир олтургучка тынч отуруп, денесин бош коюп, көздөрүн жумуп, акыл эсин, денесин абдан турукташтырды. Физиологиялык инерция акыл эстин тыштандырат да сунуштарга ачык абалга алып келет. Коркуу сунушун жеңүү үчүн Жанет өзүнө өзү мындай деди: "Мен абдан жакшырдайм. Мен токтоо, оор басыруктуу адаммын. Өзүмө ишенем." Ар бир жолку бул сөздөрү акырын унчукпай сезүү менен 5-10 мүнөт кайталап турду. Мындай көнүгүүнү уктаардан мурун күнүнө 3 жолу жасап жатты. Бир жумадан кийин абдан токтоо жана өзүнө ишенген абалга келди. Анан конкурска катышып, абдан жогорку деңгээлде өзүн көрсөтө алды да ийгиликке жетти. Каалооңарды түпкү туюмдарга жөнөтүү үчүн так бир план түзгүлө. Эч качан колумдан келбейт дебегиле. Андан көрө бул сөздөрдү айтып жүргүлө. Түпкү туюмдун күчү аркылуу көп нерсени жасай алам. Эс тутумду коргоонун жолдору. 70 жаштагы бир аял улам эс тутумунун күчтүү экенин айтып мактанчу. Башкалар сыяктуу ал дагы кээ бир нерселерди унутуп калчу, бирок буга маани берчү эмес. Бирок улгайган сайын муну байкап, кооптоно баштады. Бир нерсени унута калса эле, өзүнө өзү жашым улгайган сайын эс тутумун начарлап баратат окшойт кыязы дечү. Мындай негативдүү сунуштун натыйжасында дагы көптөгөн ысымдар, окуялар унутулуп кетти. Ошентип, өзүнө ишенбей калган болчу. Акырында мунун баары өзүнө кандай зыян келтирип жаткандыгын байкады. Анан бул абалды тескериге айландыруу чечимине келди. Ар дайым эс тутуум начарлап баратат деген ой келгенде, бул ойду тескерисинче ойлоно баштачу. Бир күндө бир канча ирет өзүнө ишенимдүү сунуштарды берчү. Мындай дечү: "Бүгүндөн баштап эс тутумум баардык жагынан өнүгөт. Ар дайым баардык жерде билишим керек болгон баардык нерсени эстейм. Кандай таасир болбосун, так жана ачык айкын болот. Булар өзүнөн өзү жеңил түрдө акыл эсимде сакталып калат. Эстегим келген баардык нерселер акыл эсимде даана жаңырат. Күн сайын өтө тездик менен өнүгүп баратам. Кыска убакыттын ичинде эс тутумум мурункудан дагы жакшы болот." Ошентип 3 аптадан кийин бул аялдын эс тутуму кайрадан калыбына келди. Рухий оор абалдан кантип арылууга болот? Үй бүлөсү дагы, карьерасы дагы коркунучка кабылган бир киши мага кайрылды. Д. Хьюнун өксүгү дайыма жинденип, ачуулана берген адатына байланышкан эле. Өзү дагы муну жакшы көрчү эмес, бирок башка бирөө бул тууралуу айтса, катуу ачууланып кетчү. Өзүнөн өзү дайыма элдин баары жиниме тийсе, мен өзүмдү коргошум керек дечү. Мындай терс ойдон арылуу үчүн ага позитивдүү ойго өтүүнү сунуштадым. Бир күндө бир канча жолу эртең менен, түштө жана кечинде жатаардан мурун өзүнө өзү мына буларды кайталаш керек эле. Бүгүндөн баштап маанайым абдан жакшы болот. Кубаныч, бакыт, рахат акыл эсимдин демейки абалына айланат. Мындан кийин күн сайын кубанычтуу, түшүнүктүү адам болом. Айлана чөйрөмдөгүлөр үчүн кубанычтын, жакшы ниеттин борборуна айланам. Өзүмдүн жакшы сезимдеримди, маанайымды аларга дагы тартуулайм. Мындай бактылуу, кубанычтуу, рахаттануу, рухий абал менин кадимки психологиялык абалым болмокчу. Кудайга шүгүр, мен ыраазымын. Бир айдан кийин жубайы жумуштагы досу Хью менен сүйлөшүү абдан жеңил болуп калгандыгын айтышты. Башкалардан келген сунуштар тууралуу кээ бир ойлор. Баардык доорулордо дүйнөнүн баардык жерлеринде сунуштун күчү адамдын жашоосунда жана ойлорунда басымдуу роль ойноп келген. Саясий эрежелер, диний ишенимдер, маданий каада салттар башкалардан келген сунуштар аркылуу өнүгүп уланат. Сунушту өзүбүздү тартипке салып, көзөмөлдөө үчүн кадимки каражаттай колдонсок болот. Ошол эле учурда акыл эстин мыйзамдарын кандай түшүнүү керектигин билбеген кишилерди көзөмөлдөө жана башкаруу үчүн дагы колдонсо болот. Сунуш универсалдуу формасын сактаганда гана кереметтерге себепчи болот. Мунун натыйжалары абдан оор кайгы, ийгиликсиздик, оору жана балее кырсык болушу да мүмкүн. Булардын бирөөсүн кабыл алдыңарбы?
Төрөлгөн күндөн баштап негативдүү сунуштардын кысымына кабылабыз. Буга кандай каршылык көрсөтүү керектигин биле албаганыбыздан аң сезимсиз түрдө буларды кабыл алып, адатка айландырып алабыз. Негативдүү сунуштарга айрым мисалдар. Колуңдан келбейт. Эч качан ийгиликке жете албайсың. Антпешиң керек. Жолуң болбойт. Эч кандай шансың жок. Абдан жаңылып жатасың. Пайдасы жок. Эмнени билгениң эмес, кимди тааныганың маанилүү. Дүйнө барган сайын бузулуп баратат. Эч ким менен эч кимдин иши жок. Мындай көп иштөөнүн эч кандай кажети жок. Улгайып калдың. Бардык нерселер барган сайын жаман болуп баратат. Жашоо бүтпөгөн түйшүккө толо. Сүйүү байыркы бир жалган кыял. Пайда көрбөйсүң. Көңүл бурба. Абдан жаман ооруга чалдыгасың. Эч кимге ишенүүгө болбойт. Мындай негативдүү сунуштарды кабыл алсаңар, булардын жүзөгө ашышына көмөк көрсөткөн болосуңар. Бала чагыңарда силерге таасири чоң болгон кишилердин сунуштарын укканда арга таба алчу эмессиңер. Андан дагы кантип туура иш кылуу керектигин билчү эмессиңер. Акыл эс, аң сезим жана түпкү туюм силер үчүн белгисиз купуя сыр болчу. Бирок эми кесипкөйлүк менен тандоо жасай аласыңар. Буга чейинки таасирлерди өзгөртүү үчүн универсалдуу сунуштарды колдонсоңор болот. Бул жаңылануу терапиясы болуп саналат. Биринчи кадам буга чейинки терс таасирлерге байкоо салалы. Булар байкалбай турса, жеке жана коомдук жашооңордо ийгиликке тоскоолдук кылуучу жүрүм-турумдардын калыптанышына жол ачат. Жалпы таасир тескерисинче силердин балким жашоо стилиңерди бузушу мүмкүн. Жакшы адаттардын өнүгүшүн оорлотушу да мүмкүн. Атүгүл аргасыз абалга алып келип, оор санаалардын жүгүнөн куткарышы мүмкүн. Негативдүү таасирди жеңе аласыңарбы? Колуңарга гезит алгыла же телевизорду коюп, жаңылыктарды көргүлө. Күн сайын чүнчүү, коркуу, шек, күмөн, кайгы, муң үрөндөрүн себелеткен, бале кырсыкка далдалчылык кылган сансыз кабарларды укасыңар. Эгер буларды кабыл алып, өзүңөргө сиңире турган болсоңор, бул коркунучтуу ойлор жашоого болгон кызыгууңарды начарлатышы мүмкүн. Бирок буларды кабыл алууга милдеттүү эмес экениңерди түшүнсөңөр, анда алдыңарда түркүн жолдор ачылат. Түпкү туюмуңарга ийкемдүү сунуштарды берип, мындай билдирүүчү пикирлерди жеңе ала турган күч силердин ичиңерде эле турат. Адамдардын негативдүү таасирлерине дайыма көңүл бургула. Билдирүүчү терс сунуштарга моюн сунууга эч ким силерди мажбурлай албайт. Баарыбыз бала чакта, жаштыгыбызда жана жетилген курагыбызда булардын азабын тартканбыз. Артка кылчайып карасак, ата-энелерибиз, досторубуз, туугандарыбыз, мугалимдер жана жумуштагы курдаштарыбыз негативдүү сунуштарын акцияларына кандай салым кошконун оңой эле эстей аласыңар. Силерге айтылып жаткан нерселерди жакшылап ойлонуп, ошол ойлордун артында жаткан маанини тандасаңар, булардын көпчүлүгүнүн кандайдыр бир үгүт эле экендигин байкайсыңар. Мунун максаты коркууну сунуштап, дагы эле силерди көзөмөлгө алуу. Мындай терс таасирлер ар бир үйдө, кеңседе, фабрикада жана клубда бар. Адамдардын көпчүлүгү силердин алар каалагандай ойлонуп, сезишиңер, мамиле кылышыңар үчүн ушундай сунуштарды кылышат. Өздөрү байкаса да, байкабаса да, муну өз пайдасы үчүн кылышат. Силерди жабыркатып жатканын ойлонушпайт же маани да беришпейт. Сунуш бир кишини кантип өлтүрөт? Мага тууганчылыгы бар бир киши Индияда төлгө ачкан белгилүү бир көз ачыкка барып, өзүнүн келечеги жөнүндө сураптыр. Төлгөөчү ага жүрөгү жаман абалда экенин айтып, келерки айда өлүп калышың мүмкүн дептир. Менин тууганым ушунчалык катуу коркуп калыптыр. Алыс жакын баардык туугандарына кабар берип, көзү ачыктан сөзүн айтып бериптир. Адвокатына жолугуп, керезин жазыптыр. Аны менен сүйлөшүп, мындай болушу мүмкүн эмес деп көндүргөнгө аракет кылганымда, ал көзү ачыктын таң каларлык сырдуу күчтөрү сезилгенин айтты. Кимге болбосун чоң жакшылык, жамандык да кыла алат экен деди. Буга ал абдан ишенип алыптыр. Кийинки ай жакындаган сайын баягы тууганым ого бетер түнт болуп кетти. Бир ай мурун бактылуу, ден соолугу чың, абдан тың адам болчу. Эми болсо өтө оор абалда төшөккө жатып калды. Көз ачык өлөсүң деп айткан күнү жүрөктөн инфаркт болду. Өзүнүн өлүмүнө өзү себеп болгонун өзү билбей көз өтүп кетти. Ким билет? Арабыздан канчабыз буга окшогон икеаларды угуп, дүйнөдө купуя, өзгөртүлгүч сырдуу күчтөр өтө көп экендигин ойлоп корккон чыгарбыз. Ооба, сырдуу күчтөр көп, бирок такыр эле сыйкырдуу эмес. Аларга таасир этүүгө болот. Менин тууганым өтө күчтүү сунуштун түпкү туюмга кирүүсүнө уруксат берген үчүн беажал өлүп кетти.
көзү ачыктын күчүнө ишенди, сыйкырчылыкты толугу менен кабыл алды. Түпкү туюмдун иштөөсүнө байланыштуу эмне кылуу керектигин билип туруп, боло турган нерселерге башкача өңүттө карап көрөлү. Аң сезим, башкача айтканда ой жүгүрткөн акыл эс эмнеге ишенсе, түпкү туюм ошону кабыл алат да ошого жараша иш кылат. Менин тууганым төлгөчүгө барганда сунушту кабыл алууга даяр абалда болчу. Төлгөчү негативдүү сунушту айткан соң, ал дагы муну кабыл алды. Коркту, келерки айда өлө тургандыгына ишенди. Муну элдин баарына айтып, өзүн даярдады. Түпкү туюм анын коркуусун жана акыркы күтүүсүн туура кабыл алды. Ошентип, анын өлүмүнө себеп болду. Анын өлүмү тууралуу көз ачыктык кылган аялдын эгин талаасындагы кызыктай таштардан башка эч нерсеси жок болчу. Сунушу болжогон жыйынтыкты пайда кылуу күчүнө ээ эмес эле. Эгер берки киши акыл эс мыйзамдарын билгенде, негативдүү сунуштарга толугу менен каршы туруп, сыйкырчы аялдын айткандарына көңүл буруудан баш тартмак. Өзүнүн ой сезимдери, өзүн көзөмөлдөп башкарарын билип, буга ишенип жашоосун уланта бермек. Төлгөчүнүн көзү ачыктыгы абдан бекем чопкутталган, таңгакка ыргытылган бомбадай эле болмок. Тиги киши аялдын сунушун өзүнө зыяны тийбей тургандай таасирсиз абалга жеткирип, жок кылса болмок. Бирок ал минтиштин ордуна сабатсыздыгын айынан көз ачык аялдын айткандарына ишенип, өлүмгө даярданып, организм бул психологиядан таасирленип, ооруп калды жана акырында өлүмдү кабыл алды. Башкалардын сунуштары чындыгында силерге таасир эткендей күчкө ээ эмес. Мындай күч силердин ойлоруңар аркылуу кандайдыр бир күчкө ээ болуп алат. Силер акыл эсиңер менен буга макул болушуңар мүмкүн. Бул ойду кабыл алышыңар талап кылынат. Бул маселеде сунуш силердин өзүңөрдүн оюңарга айланат да, түпкү туюмуңар ошол ойго байланыштуу иштей баштайт. Унутпагыла, силер тандоо жөндөмүнө ээсиңер. Жашоону тандагыла, сүйүүнү тандагыла, ден соолукту тандагыла. Чоң таяныштын күчү. Байыркы гректерден бери философтор жана ойчулдар салыштыруу деп аталган ой жүгүртүү формасын изилдешкен. Акыл эсиңер салыштыруу менен ой жүгүртөт. Мунун мааниси мындай: аң сезимиңер туура кабыл алган чоң божомолдор кайсы гана суроо жана маселе болсо да, түпкү туюмуңар кандай жыйынтыкка бараарын аныктайт. Таянычыңар туура болсо, натыйжа дагы туура болбой калбайт. Мисалы, кайрымдуулуктун баардык түрлөрү жакшы. Сыпайылык кайрымдуулук болуп саналат. Ошондуктан сылыктык мактоого татыктуу. Же болбосо, жасалган баардык нерсе өзгөрөт жана акырында жок болот. Египет пирамидаларындагы адамдар тургузган. Ошондуктан пирамидалар өзгөрө берип, акыры жок болот. Ооздон чыккан биринчи сөз чоң божомол катары кабыл алынат. Туура божомолду туура натыйжа ээрчийт. Нью-Йорк Сити Таун Холлдогу психологиялык билим деп аталган семинарымдын бирөөсүнө катышкан бир жогорку окуу жайдын профессору кийин менин жаныма келди. Жашоомдо баары чаржайт деди. Ден соолугумдан, баардык нерселеримден, досторумдан айрылдым. Мен катышкан нерсенин баары бузулат. Ага бактсыздыктын себеби логикалык жактан түздөн-түз бүлүндүрүүчү таасирге байланыштуу экенин айттым. Жашоонун өзгөртүү үчүн ой сезиминде жаңы бир таяныч түзүүсү керек болчу. Түпкү туюмундагы акылмандыгы менен руханий, психологиялык, материалдык жактан туура багыттарды тандап, ар тараптан байып кетерине ишениши керек болчу. Муну аткара алса, түпкү туюм аркылуу чечимдерин автоматтык түрдө билим менен багыттап, ден соолугун жакшыртмак, психологиясы кайра баштан бейпилдикке жана тынчтыкка бөлөнмөк. Бул профессор жашоосун жалпысынан кандай болушу керектигин пландаштырды. Анын чоң таянычы мына бул болчу. Түпкү туюмундагы акылмандыгым аркылуу баардык тармакта туура багытты тандайм. Ден соолугум эң сонун. Шайкештик мыйзамы акыл эсимде жана денемде иш аракетин жүргүзүүдө. Сулуулук, сүйүү, бейпилдик, байгерликке эгедермин. Туура иш аракет жана жараткан Кудай Тааланын иреттүүлүк эрежелери жашоомду толугу менен башкарууда. Мындай чоң түшүнүктүн түпкүлүгүндө жашоонун чындыктары болгонун билем. Түпкү туюмумдун, аң сезимдин ойлонуу формасынын табиятына ылайык реакция бергенди да билем. Сезип жатам жана буга ишенем. Кийин мага төмөнгүдөй өсүш жолуна түшкөнүн кабарлаган болчу. Чоң деген сөздүн күнүнө бир канча жолу акырын, унчукпай жана жакшы көрүү менен кайталадым. Бул айткандарым тереңдикке сүңгүп барып түпкү туюмума киргенин билип турдум. Психологиялык мыйзамдар менин жыйынтыкка жетериме ишендирди.
Мага жолукканыңыз үчүн сизге ыраазымын. Жашоомдун баардык жактарын позитивдүү багытта өзгөргөнүн дагы айткым келет. Ишке жарады. Түпкү туюм силер менен талашып тартышпайт. Түпкү туюмуңар силердин акылмандык көрөнгөңөр көптөгөн суроолордун жоопторун табууга жардам берет. Силер менен талашып тартышпайт, же болбосо силерге каршы чыкпайт. Мындай сунуштарды мага таңуулаба дебейт. Муну кыла албайм. Абдан улгайып калдым. Мындай талапка жооп бере албайм. Шордуу жерде төрөлгөн окшойм. Туура иштеген саясатчы жок дегениңерде түпкү туюмуңарга мындай терс ойлорду таңуулаган болосуңар. Алар дагы буга жараша реакция кылат. Муну менен негизинен өзүңөрдүн жакшылыгыңарга өзүңөр тоскоол болосуңар. Жашооңордо жокчулукту, кыйынчылыктарды, куру кыялга батууну өзүңөр алып келген болосуңар. Өзүңөрдүн каалооңарды жүзөгө ашыруу жана куру кыялга батып калбаш үчүн күнүнө бир канча жолу ишеничтүү түрдө мындай дегиле. Менин бул каалоомо себепчи болгон түпкү туюмдарым акылымдагы мага багыт берүүдө жана каалоомду жүзөгө ашыруу үчүн кемчиликсиз план сунууда. Түпкү туюмдун терең акылмандыгын реакция кылган жана ичимде сезген нерсемди сыртка чыкканын билем. Кандайдыр бир тең салмактуулук жана оор басырыктуулук бар. Экинчи жагынан, эгер чыгуунун жолу жок, мен жоголдум, мындай экиленүүдөн чыгуу жолу жок, камалып калдым, тоскоолдукка дуушар болдум десеңер, түпкү туюмуңардан эч кандай жооп же реакция ала албайсыңар. Түпкү туюмуңар силер үчүн иштешин кааласаңар, ага туура талап коюуну билип, биргеликте иш кылууга өтүшүңөр керек. Негизинен түпкү туюм ар бир убак силер үчүн иштейт. Ар бир мүнөт жүрөгүңөрдүн согушу, дем алышыңарды текшерет. Манжаңарды кесип алганыңарда жараатты аяктыруучу татаал процесске себепчи болот. Эң негизги иш аракети жашоонун уланышын камсыздайт. Дайыма силерди козгоп, коргоп, көз салып турууга аракет кылат. Түпкү туюмуңардын өзүнүн психикасы бар, бирок ал силердин ойлогонуңарды, кыялдарыңарды кабыл алат. Кандайдыр бир маселенин чечилиш жолун издегениңерде түпкү туюм реакция көрсөтөт. Бирок силер өзүңөр аң сезимиңерде кандайдыр бир чечимге жана туура ойго келишиңерди күтөт. Жооптун түпкү туюмуңарда болгондугун билишиңер керек. Мындан чыгуунун жолу жок деп ойлойм. Мен бүттүм окшойт. Оюм чачырап кетти. Неге жооп ала албай жатам десеңер, каалооңордун таасирин жоёсуңар. Ордунан жылбай марш тепкен жоокердей жашоого болгон энергияңарды колдонуп, бирок бир кадам дагы алдыга жыла албай тура бересиңер. Психологияңардын дөңгөлөктөрүн токтоткула, эс алгыла, өзүңөрдү эркин койгула. Унчукпай позитивдүү маанайда мындай дегиле. Түпкү туюмум аркылуу жоопту таба алам. Ушул тапта мага реакция көрсөтүп жатат. Рахмат, себеби түпкү туюмумдун акылмандыгы менен көптөгөн нерсени билип, өзүм үчүн эң сонун чечимди кабыл алам. Чыныгы ишенимим түпкү туюмдун көркөмдүгүн жана сонундугун көрсөтүүдө. Бул мени бакытка балкытууда. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, жакшы нерселерди ойлосоңор, жакшы нерселер болот. Жаман нерселерди ойлосоңор, жаман нерселер болот. Бир күн кечке дейре кандай ойлонсоңор, ошондой болосуңар. Экинчи, түпкү туюмуңар силер менен кайсы бир маселени талашып тартышпайт. Түпкү туюмуңар силердин тапшырмаңарды аткарат. Буга акчам жетпейт десеңер, түпкү туюмуңар муну туура кылуу үчүн иш кылат. Абдан жакшы ойлорду тандагыла, ошону алам, муну акыл эсимде кабыл алам деп тапшырма бергиле. Үчүнчү, тандоо силердин эркиңерде. Ден соолуктуу жана бактылуулукту тандагыла. Дилгир же оор басырыктуу болууну тандасаңар болот. Биргеликте иш кылууну, рахатты, дилгирликти, сүйкүмдүүлүктү тандасаңар, ошого жараша жооп аласыңар. Кереметтүү адамдыкты өнүктүрүүнүн эң жакшы жолу ушул. Төртүнчү, аң сезимиңер босогодогу күзөтчү сыяктуу эң маанилүү иш түпкү туюмуңарды туура эмес таасирлерден коргоо. Жакшы бир нерсенин болооруна жана ушул тапта болуп жаткандыгына ишенүүнү тандагыла. Эң чоң күчүңөр тандоо жөндөмүңөр, бактылуулукту жана берекени тандагыла. Бешинчи, башкалардын сунуштарын, айткан сөздөрүн силерди капа кыла тургандай күчү жок. Бир гана күч бар. Ал өзүңөрдүн ойлоруңардын таасири. Башкалардын ойлорунан, айткан кептеринен баш тартсаңар жана жакшысын кабыл алсаңар болот. Кандай жооп кылууну тандоо силердин эркиңерде. Алтынчы, эмнени айтып жатканыңарга көңүл бургула. Оозуңардан чыккан ар бир сөзгө көңүл бурушуңар керек.
Эч качан ийгиликке жете албайм, ишимден кол жууп калам, ижара акысын төлөй албай калам дебегиле. Түпкү туюңар тамашаларды түшүнбөйт, булардын баарынын таасирленип иштей баштайт. 7. Психологияңар жаман эмес, табияттын эч бир күчү жаман болбойт. Эң башкысы табияттын күчтөрүн кандайча колдонуп жатканыңар. Акыл эсиңерди баардык жерде адамдарды коргоо, жакшыртуу жана аларга илхам берүү үчүн колдонгула. 8. Эч качан колумдан келбейт дебегиле. Мына минтип бул коркууну жеңгиле. Түпкү туюмдун күчү аркылуу көптөгөн нерселерди жасай алам. 9. Жашоонун чындыктарын жана эрежелерин эске алып ойлонгула. Коркууну, сабатсыздыкты, туура эмес ишенимдерди кабыл албагыла. Башкалардын силердин артыңардан ойлонуусуна уруксат бербегиле. Өзүңөрдүн ойлоруңарды өзүңөр тандагыла. Өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр чыгаргыла. 10. Силер рухуңардын, түпкү туюңардын командири жана жашооңордун кожоюнусуңар. Унутпагыла, тандоо жөндөмүңөр бар. Жакшы жашоону тандагыла, сүйүүнү тандагыла, ден соолукту тандагыла, бакытты тандагыла. 11. Аң сезимиңер эмнени туура болгонун болжосо, эмне туура экенине ишенсе, түпкү туюңар аны туура кабыл алат жана чындыкка айлантууга киришет. Ошондуктан жакшы мүмкүнчүлүктөргө, жараткандын жол көрсөтүүчү кудуретине, туура иш-аракетке жана жашоонун жакшылыктарына ишенгиле. Акыл эсиңерде акыркы натыйжаны жандандырууңар түпкү туюңардын жооп берүүсүнө жана акыл эстеги элестерди жүзөгө ашырууга себеп болот.